Быйыл Жалал Абад облусундагы Аксы районуна караштуу Кара Суу жана Үч Коргон айыл өкмөттөрүнүн ортосунда жайыт колдонуу көйгөйү ортого чыккан. Эки айылдын тургундары ортодо турган жайытты колдонуу боюнча жана жайыт кайсыл айыл өкмөткө караштуу экени тууралуу маселе коюшкан. Бул көйгөй жөн эле жайытка малды жайуу маселеси же алтын казуу кызыкчылыгы? Алдыда аныктайбыз. Сиз менен Чолпонбек Сабырбеков. Өкүм суу жайыты Кара Суу айыл өкмөтү менен чектешет. Бирок Союз убагынан бери Үч Коргон айыл өкмөтүнүн Кызылжар айылы Кара Суу айылына акча төлөп, малын ушул жайытка алып чыгып келет. Үч Коргон айыл өкмөтү Өкүм суу жайыты менен кесилишпейт жана 150 чакырым алыстыкта турат. Август айында Кара Суу айыл өкмөтүнүн тургундары чогулуп, аларга караштуу жайытты алып коюу коркунучу бар экенин билдиришкен. Тургундардын айтымында алардын айылына жакын жайгашкан жайытты Кызылжар айылынын тургундары колдонуп, жакын арада Кызылжар айыл өкмөтүнүн курамына кирип калышы мүмкүн. Анткени мамлекеттик каттоо кызматынан документ жасатып алыптыр деген маалымат жеткен. Мени берде, мени алып келген нерсе өзүм деле сал ден соолугум жакшы болбой атат эле. Мени алып келген нерсе жайыт болуп атат. Эгер кызылжарлык туугандар жайытка бир эле юридикалык документке ээ боло турган болсо, колубуздан эч нерсе келбей калат. Биз азыр ала албайт, камтама болбой эле койгула, беймарлал деген сөзчү, бул саботаж болот азыр. Керек болсочу, алып койбойт эмес, алып коет азыр. Алып коет, азыр закон башка. А биз аны денебей отуруп, жок ала албайт, үйүбүздүн жанында. Керек болсо, туалетибиздин ордун алып коет, азыр. Эгер биз денебей отуруп эле турган болсок. Ошону айтайын деп атам мен. А силер өзүңөрдүн депутаттардын, анан экинчи жагын айтайын. Урматтуу депутаттар, сиздер айыл өкмөтүндө жаңылышпасам эмне билинип турат. Нер Кара Суу айыл аймагынын Кара Суу айылдык кеңеши, анан Кара Суу айыл өкмөтү деп. Силер өкмөткө баш ийбейсиңер силер. Силер өзүңөрчө бир бийликтин бутагысыңар. Туура ырайым кыла экен. Эки бийликтин бутагы болсо, бирөөсү эл өкүлдөрүнөн турган айылдык кеңеш, бирөөсү аткаруу бийлиги болгон айыл өкмөтү. Силер эмне себептен өкмөттөн команда күтөсүңөр, Өкмөт айтпай койду. Жана үйдө тойго айтып келген аялым айтпай коюптур дегенде сөз болот. Силер өзүңөр бир баргыла. Укугуңарды билсеңер, урматтуу депутаттар. Ал эми Кыргыз Республикасынын жайыттар жөнүндө мыйзамынын 3-беренесинде жайыттын чеги администрациялык бирдиктин чегин эске алуу менен аныкталат деген. Бирок ошол эле мыйзамдын ошол эле беренесинде жайыт колдонууда буга чейин колдонуп келе жаткандарды да эске алуу керек экендиги айтылган. Башкача айтканда мыйзамдын бул беренеси талаш тартыштарды жойбой, аларга жол ачып жатат. Биз маселени кайра такташ үчүн Кара Суу айыл өкмөтүнүн башчысына кайрылдык. Анын айтымында аталган жайыт Кара Суу айыл өкмөтүнө караштуу жана Кара Суунун тургундары колдонуп келет. Бул жайыт мурунтан бери бизге караштуу. Азыр Кызылжар айыл өкмөтү 1964-жылы чыккан документке таянып, биздин жайытты талашып жатышат. Бирок ал документтерге ылайык жайыттар убактылуу узак мөөнөткө колдонууга берилген. Андан сырткары 1982-жылы Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин президиумунун жарлыгы менен ал жерлер бизге өткөрүлгөн. Бизде тийиштүү документтер, карталар бар. 2009-жылы жайыт уюшулуп, биздин тургундар колдонуп келе жатышат. Бул жайыттын тарыхын карап көрүү үчүн биз документтерди карап чыктык. 1964-жылы кабыл алынган Ош облустук советинин чечимине ылайык Кара Суу айылынын жанындагы 10.289 гектар жайыт Кызылжар совхозуна узак мөөнөткө колдонууга берилген. Мындай чечим райондун чек арасын аныктап жатканда чыгарылган. Бирок бул документке ошол кездеги Жаңы Жол совхозунун директору Садыков кол коюудан баш тарткан. Экинчи, 1982-жылы Кыргыз СССРнин Жогорку Совети кабыл алган документте талашка түшкөн жайыт Кара Суу айылынын курамында бекитилген. Бул документке Кыргыз СССРнин Жогорку Совет президиумунун секретары Өмүркулованын колу коюлган. Ал эми Кызылжар айыл өкмөтүнүн башчысы Мамат Исак Жапаров жайыт Кызылжар айылына карайт деген пикирде. Жайытты биз колдонуп келебиз. Биздин айылга узак мөөнөткө берилген деген документтер бар. Ал эми Кара Суу айыл өкмөтү эч кандай документтери жок эле жайытты жакын болгону үчүн талашып жатышат. Бизге кадастр жайыт Кызылжарга карайт деген документтер берген. Мындан сырткары Кара Суу айылынын тургундарынын айтымында Үч Коргон айыл өкмөтү жерди ал жакта камтылган алтын үчүн талашып жаткан болушу мүмкүн. Жайыт жайгашкан жерде СССР убагында алтын запастары бар экендиги аныкталган. Бул алтын кенинин иштелишине Кара Суу айылынын тургундары 2008-жылдын апрелинде чалгындоо иштерине каршы чыгып, каздырбай коюшкан. Ал эми азыр ал жерди Кызылжарга өткөрүп, кенди иштетүү маселеси көтөрүлүп жатканы айтылууда. Азыр бул чогулуштун негизи элдер айтып атат да, бул жерде бир эле жайыт талаш эмес,
алтындын кызыкчылыгы бар болуш керек деген ойду айтышат да. Эми ушундай ой бардык эле жерлерде айтылып атат. Ал жерде бизде ошо мурунку 64-жылкы чыккан облус полкомунун чечими менен неге узак мөөнөткө пайдаланууга берилген ошол убакта Кызылжарга чечилген облус полкомунун менен. Ошол убакта чечилген жерде ошо как раз ошол жерде азыр турган жер ошол жер алтын кени бар да. Алтын кени кандай алтын кени? Молоташ деген. Ошо Молоташ деген кени бар. Бул жерде ар кандай келип ачабыз деген нелер болгон. Ошол элдер каршы болуп ачпай коюшкан. Азыр эми элдин мнениясы ошол жердеги алтынды кызылжарлыктарга чийдирип алсак, ошо бизге эле уруксат берип ачтырып коебуз деген негиз бар деген ошого келишет да. Мурундар бир дагы 2009-жылдан бери эч ким аштыра албай жүргөн да бул жердичи. Негизги биздин документ боюнча 82-жылкы Кыргыз Республикасынын указы менен ошо жаңгак советиде баары Карасу айлыкты таймак болуп калды. Ошол жакка тийиштүү деген чечим бар. Ошону кармап турабыз да. Ушу биздин жер деп. Үчкоргон айыл өкмөтүнүн башчысы Мамат Исак Жапаров алтын менен иши жоктугун айтат. Алар айтып жаткан алтын кени боюнча биздин ишибиз жок. Өкмөт бизге андай ишти бербейт дагы. Өзүлөрү ушак жайып, бизди жаманаттуу кылып жатышат. Кызылжар айылынын башчысы айтып жаткан аныктаманын нускасын алуу жана жайыт кимге таандык экенин билүү үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын Аксы райондук бөлүмүнө барып сурап көрдүк. Бирок бизге ал аныктаманы берүүдөн баш тартышты. Ошол жанагы жайлоого кайсы айыл өкмөткө жакын? Административный территория боюнча Карасу айыл өкмөтүнүн жанынан өтөт. Токой чарба бар. Аркы Токой чарбасы бар. Аркы Токой чарбасынан кийин госзапаска. Кызылжар кайсы жакта? Кызылжар 50 километр, 40 километр. Нарын дарыясынын жээгинде турушат. Мына көрсөңүз болот, аким тартып алыңыз. Мына Карасууну көрсөт, Токой чарбаны көрсөт, запасын көрсөт. Бул 85-жылкы карта. Ушул карта али жойулу элек. Себеби Кыргызстанда инвентаризация болгондон кийин карта өзгөрөт. Ошондой боюнча инвентаризация боло элек экен. Азыр 3 жылдан бери инвентаризация жүрүп атат. Карасуу айылынын Кызыл көл тарапы менен өкүз сууга чыгышат. Ортодо лесхоз бар да? Ортодо лесхоз бар. Сиздер жана берген аныктама эмне күчкө ээ? Эми мисалы үчүн Эч кандай күчү бар жок деп биз айта албайбыз. Ошонун негизинде КРСтен справка чыгат го, ошондой справка чыкса болобу? Чыгарса болобу? Себеби булардын колунда документ жок болсак, эч бир дыйкан айыл өкмөттөрдө. Анан госземзапас бул мамлекеттин жери. Буга эч ким госакты алууга мүмкүн эмес. Сиздер жана берген аныктамаңыздар копиясын алсак болобу? Жок, бербейт. Эмнеге беребиз сизге? Мен Кыргыз Республикасынын Кат жазып. Ар бир кыргызстан жаратылган ачык маалымат менин ошондой конституциялык макул письменный юридический туура болсо беребиз. Бул мисалы үчүн ооба картада азыр ошолор колдонулуп келген, сиздер ошондой аныктама берип атасыздар да. Бирок ага чейинки документ боюнча булар убактылуу колдонууга алган да. Узак мөөнөттүү колдонууга убактылуу алган. Госзапастын жери мамлекеттин жери, аны жалпы Кыргызстандын эмесине кайра берилсе ошол эле алынат. Убактылуу жазылып турат 67-жылы обул исполкомдун документинде жазылып турат ошентипчи убактылуу колдонууга берилсин деп. Андан кийин бирок Верховный Советтин чечими чыккан экен 82-жылы. Ал боюнча территория Карасуу айыл өкмөтүнө караштуу. Дептирби. Бул боюнча соттор дагы, сотко да беришкен. Сот органдары чечет. Сиздин айтканыңыз туура. Биз талашпайбыз. Бул 74-жылы. Бул Ноукен районунан өткөн Кызылжар совхозунан. Кызылжар совхозу өзү Ноукенде болгон да. Бул Аксууга өтөт, биринчи Аксуудан Кызылжар совхозуна өтөт. Ошондон бери эч кандай бизге изменение болуп, карта берилет. Жаңы жол совхозунда болуп, ошондо Карасуу менен бул жерлер кошулуп өткөн да. Андан кийин негизи облус полкомунун чечими, Верховный Советтин чечими, негизи Верховный Советтин чечими бошоп турат. Турсун, бизге документ берсин, могу менен иштегиле десин, биз ошо менен иштейбиз. Бизге пока ушул карта, но баланс
Биз эч кимге калыстык, бирөөгө тартпайбыз, бирөөгө азыр ушул эмебиз жок. документти бизге көрсөтсөңүздөр болбойбу? Эмнеге жашыруунбабы? Азыр бул документ боюнча ар бир жер которулуп бирөөгө өтө турган болсо, жогорку өкмөттүн токтомун чыкса, биз Кабинет ооба, алга макул. Мен азыр сиздердин эмеңиздерде турабыз, имаратыңыздарда биз Бишкектен келдик. Эми биз барып официально кат жазып, аны 14 күн күтпөй эле ушул жерден бизге аныктаманын көчүрмөсүн. Биз дагы бир жолу айтып коелук. Биз сиз кайсы юридикалык жак экениңизди мен андай сизге каты тийип айта албайм. Бул бере турган документ мыйзамдуу болсо беребиз, мыйзамсыз болсо бербейбиз. Экинчиден, сиз сураган документтер бизде турбайт. Ал Кипраземде турат, Кыргыз Кипраземде. Ошол жерге кайрылабыз. Аныктаманы сиздин Аныктаманы биз берсек, биз сизде исходник болот да. Баягы берип атканда исходящий номер менен сиздерде кылат да. Калат. Ошону бизге сиз окудуңузбу ошону? Балким окугандыр, мен деле жанымда жок азыр, билбейм. Кайсы жылы бизге ошол мекемеде турабыз да азырчы. Ошону көрсөтүп койбойсуздар бизге? Көрсөтпөйбүз. Бир кат менен кайрылам? Жок. Эми ошол кат бул бюрократизм да. Мен мына келдим, азыр турам. Ушул жерден эле алып биздин райондогу айыл өкмөттөрдүн арасында 3 жылдан бери инвентаризация жүрүп атат. Биз чек араны бекиткен ишкана эмеспиз. Инвентаризацияны Кыргыз жерге жайгаштыруу долбоор институту Кипразем жүргүзөт. Түшүндүк, просто жана аныктаманы исходнигин эле көрсөтүп кое аласыз деп атат. Мен азыр көрсөтө албайм. Бул закрытый маалымат. Жок, закрытый эмес. Ошо керектүү жерге сотко бардык алган. Үч коргон айыл өкмөтүнүн колунда бар. Кара сууда дагы бар. Эми өзүңүздө турбайбы? Мен ачык экениңизди ушул жерде көрсөттүңүз да. Отпускада мен таба албайм азыр. Письменно жазып тыштап кеттиң, жооп берем. Биз расмий кат жазып, ал аныктаманы алганга аракет кылдык. Бирок кадастр мекемесинин Аксы районунун филиалы маалымат берүүдөн баш тартты. Кадастр мекемесинин Аксы райондук филиалы документтердин көчүрмөсү, жер жөнүндө маалыматтар укук ээсинин ишеним катталган жеке жана юридикалык жактарга, сотторго жана укук коргоо органдарына жана салык органдарына гана берилет деп жооп кайтарган. Бирок кадастр маалымат бербей коюуга укуктуу эмес. Анткени жарандардын маалыматка жетүү укугу Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана бир канча башка мыйзамдар менен корголгон. Ал эми Аксы райондук прокуратурасынын билдирүүсүнө ылайык, кадастрдын аныктамасы жайытка ээ кылуучу документ болуп эсептелбейт. Аксы райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгынын тарабынан 3 коргон айыл өкмөтүнүн жайыт комитетине берилген тактама укук аныктоочу же укук берүүчү документ болуп саналбайт. 1999 жылы Аксы шайлоо округунан жогорку кеңешке депутат болуп шайланган Азимбек Бекназаров бул маселе көп жылдардан бери чечилбей келе жатканын жана чечүү жолдорун белгиледи. Ошол азыр Аксы районунда Кара Суу айылы менен Кызылжар айылдары 3 коргон айыл өкмөтүнүн жайыт талаш. Мен билем аны, мен депутат кезинде талашып жүргөн бул. Илгертен берки талаш. Мунун сырбору мындай. Биз кичине историяны билишибиз керек да. Советтер Союз тараганда мурдагы колхоз менен совхоздордун жайлоолору айыл өкмөттөрүнө өткөрүлүп берилген. Вот айыл өкмөттөрүнө өткөрүлүп берилген. Колхоз совхоз тарады. Союз учурунда Кызылжар совхозуна ошол Кара Суудун башынан Кызылжар совхозуна жер берилген. Мамлекеттик малга. Совхоздун коюна берилген. Аренда жер берилген. Союз таркагандан кийин совхоз колхоздор жоюлгандан кийин колхоздун малы жок болгондон кийин айыл өкмөтүндө элдин менчик малы калат да. Ошол жайлоолордун баары бүтөт. Совхоздун малы жок, айка барбайт, бүттү да. Же болбосо айыл өкмөтү совхоздун правоприемник эмес. Совхоздун малынын правоприемник эмес. Ошон үчүн Кара Суу айыл өкмөтү менен Үч коргон айыл өкмөтү жаңыдан келишим түзүш керек. Кайрадан силердин жайлооңарды биздин айыл өкмөтүнүн мээсине бергиле. Силердин жайыт пулуңарды биз төлөп туралы. Бүттү, ошо менен эле чечилет. Бул чечилбей атканы айыл өкмөтү Үч коргондуку. Жок, жайыт пулун биз алабыз дейт. Үч коргондуку. Сен андай болсо, илгери ошо Кара Сууга силердин жериңер жок да, Үч коргондун жеринен бедеги балга деген жерлер берилген. Жел тийбес деген жер. Анда сен бер анда ошолорду. Кара Сууга. Аны бербейт алар. Айка бүт дарбыз эгип атат. Анан Кара Суулуктардын укугу бар да, өзүнүн жерине, өзүнүн эли жайлоого чыкканда, өзүнүн элинин малы төлөйт. Үч коргондун айыл өкмөтү башка айыл өкмөтүнүн элдин малы эмне үчүн төлөбөш керек?
Ушул эле сыр бар. Муну айыл өкмөт башчылары жок, союз учурунда биздики болчу. Муну бир нерсени түшүн, мен депутат кезде түшүндүрчүмүн аларга. Мына силер Сапкоз, Кызылжар Сапкозунун жерин бәрін алдыңарбы? Алдыңар. Сапкоздун малы жокпу? Жок. Сапкоздун пайда пак теккен жерлерин бөлүп алдыңарбы? Бөлүп алдыңар. Менчик. Силерге эч ким команда бере албайбы? Бере албайт. Айыл өкмөттө салык төлөгөндөн башка эч нерсе кыла албайсыңар. Кара суу айыл өкмөтүндө ошондой укугу бар силерде эле. Өзүнүн жерине Кара суу айыл өкмөтү деп түзүлгөндө жогорку кеңеш президиум анын территориясынан бери Кара суу айыл өкмөтүнүн жери деп сызып берген жери бар да, алардын аймагы да. Ал жерге Кара суу айыл өкмөтүнүн кеңеши кожоюн. Не Үчкоргон айыл өкмөтү? Үчкоргон айыл өкмөтүнүн картадагы жерине Үчкоргон айыл өкмөтү кожоюн. Мен жүргөндө ал элдер түшүнчү, мен түшүндүрсем түшүндүрүп спорт эле чыр деле болгон эмес. Кийин анан кийин ортодо бирөөлөр пайда болду да. Кээ бир госрегистрлер бере коюп, справка бере коюп, бул силердики деп. Госрегистрлердин күнөөсү. Госрегистр антип бере албайт. Анткени андай деген аны өзгөртүш үчүн, алардын жери деген бериш үчүн жогорку кеңеш мынча жер Кызылжардыкы деп бериш керек. Ал Кара суудук болуп турат азыр картосу менен. Мына ушуну мен Үчкоргондук туугандарым мен айтканда түшүнчү, туура экен. Биз каяка, бияка төлөйбүз, баяка төлөйбүз, малыбыз чыкса болду деп ошентип төлөшчү. Үчкоргон айыл өкмөт башчылары эмне үчүн силер аяка төлөйсүңөр, бизге төлөгүлө деп кыйнап атат да. Ушул эле. Бул жерде жана Молоташ деген алтын кенин иштетиш үчүн дагы ошондой аракет болуп атат деп. Молоташ, ошо как раз Молоташ ошол илгери Кызылжар айыл өкмөтү, Кызылжар Сапкозунун малы чыкчы. Ошону алса, Кара суулуктар аны киргизбей атат да. Үчкоргондуктар давай дейт, биз сиз жерге кире бергиле деген. Бул жагы да бар. Бул жагынан да бар. Ошол Молоташтын ээлери кытайлыктар алар. Аларды мен дала жолу сүйлөшкөм. Алардын документтери бүт мен архивимде атат. Моундай папка. Алар да келип айтчы. Мен айтчым, жергиликтүү эл кожоюн. Айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңеш кожоюн ал жерлерге. Эгерде лицензияңар болсо, Максимдин убагында омондор барып туруп, кен байлыкка биз кожоюбуз деп туруп кууган элдер теректерди кыйып туруп тосуп туруп алган. Бизге анда таза суу куюп бериле. 3 айыл өкмөтү ошол суудан суу ичет. Кара суу, Карайгач, жаңы жол деген. Биздин таза суу жок. Малыбызды өзүбүз ушул суудан ичебиз. Анан силер башында сыянт кылсаңар, биз эмне? Дегенден кийин жанагындай вариант болгон. Топурак таштарды алып алып, Токтогулга ашып, ошол жактан алып кетебиз деп. Бул 2006-жыл. Ошондон мен кийдик иш белге бартырып, нечего делать деп. Токтотуп койгом. Артыкбаевдин кийдик ишүүсү менен ошо Молоташтан казып, Кара сууга эмес, уже Нарака. КамАЗ менен ташып кетебиз. Анда белден ашсаң эле уже Токтогулдун жери да. Мындай маселелер да болгон. Анан бирок биздин эл бул боюнча абдан укук коргоочулар барган, бийлик барган, абдан ортодо бир мошенниктер акчалып алгандар бар. Мен чечип берем деп, каралар кыйлык ишип акчалып алгандар. Мунун тарыхы өтө көп. Бирок карапайым эл бир нерсени түшүнүш керек. Илгертен ошол райондун элинин малы жайыты Сапкоздун, Калкоздун эли дагы Кара суунун жайлообуна батчы. Азыр да батат. Жөн эле кара суулуктар ошо жолду оңдоп атат, көпүрөсүн оңдоп атат. Жергиликтүү салык ошону оңдойт да. Ошолор көчүп кетип аткан жолду оңдойт, көпүрөнү оңдойт, чабандар бара турган жерде. Силер биздин малыбызга көпүрө жолубузду оңдоп берет, салыгыбызды силерге эле төлөйт. Аларга салык кара суудуктан кымбат эмес. Кара суу өзүнүн элине канча туяк пул төлөсө, Үчкоргон деле ошону төлөйт, Карайгач деле ошону төлөйт, Ак суу деле ошону төлөйт. Үчкоргондон башка деле айыл өкмөттүн малы чыгат, алар төлөп эле жүрөт. Анткени ошол жака чыгып атат да малы. Көпүрөлөрүн бардыгын кара суулуктар салып берет, оңдоп берет. Алар көчүп эле кетип калат, тигилер оңгойт. Кара суудун сели сайдын башынан баштап аягына чейин алардын малы чаңдып тебелеп өтөт. Жолду оңдойт, ташын чыгарат, ташын терет. Анан салык каяка түшүш керек? Ошол жерге түшүш керекпи? Же тиякта отурган эле бир контордо отуруп эле ала берген кызыл тугалды. Үчкоргонго түшүш керек. Эл түшүнөт муну. Анткени союз учурунда ошол жайлоого чыккан чабандар өздөрү чогулушуп алып көпүрөлөрдү оңдочу. Аттар менен келип алып, койлорун союп алып, өздөрү оңдоп, жолдордун ташын терип оңдоп, аяка машина бара албайт да, жөө, эшек, ат менен көчөт. Алар түшүнөт. Муну саясат кылып аткан контордо отургандар. Мен конторго отурганга ошентип жөнөкөй жалпак менен түшүнчүм. Ой, Үчкоргон айыл өкмөтү картаң барбы? Бар. Ошо силер талашып аткан Молоташ силерге карайбы? Жок.
Бизге арендага берилген экен. Арендага сага берилген эмес, совхоздун малына берилген. Совхоз жок. Мешков деген убагында совхоздун малына, совхоздун малы жокпу? Значит, жер жок. Эгер жок андай десеңер, анда Кызыл Туу совхоздун эчкисине берген жана жел тийбестен жердер берген анда силерге. Аяка. Биз эмнеге беребиз? Аны үлүшкө бөлүп алганбыз. Карасулта силерге эмне берсин? Силерден эч нерсе запрет эткен жок, балыңар чыгып берсин деп атат. Болгону туяк болду бизге. Өзүбүздүн эл кандай төлөйбүз, ошону эле төлөп бергиле деп. Всё. Ошол эле сыр бу. Ал эми Кара Суу айылынын айласы кеткен тургундары маселени кардиналдуу түрдө чечүүгө чакырып, жайытка жалпы тургундарды чыгууга чакырышууда. Бул маселе менен туугандар чечилбейт. Мен жайлоо комитетинде түзүлгөндөн бери 13 жылдан бери жүрүм. Şu Kızılcar менен ömür boyu birge oturup жүрүм. Маселени айтып атырыңар жана акча талаш болот деп. Акча талаш болгон шылтоо туугандар. Ал ошо жер талаш болот. Маселе эң биринчи жер талаш. Ал менен шылтоо жана бул жерге акча алып алып тиги болуп алды. Ады бул чечилбейт эч качан. Биз өзүбүздүн азыр Доспондогачы 5-10% эл чыгабыз да. Калганы бүт ушундай тейлеп алат. Биз могу жакынкы жайыттарды ээлеп алып эле дардандап жатырбыз. Биз 2-3 жыл мисалы үчүн өзүбүздүн малдан сырткары бада алдык деп болот да ошолор сырткары. Бада алып туруп ошолор чыккан жерде бүт тейлеп кысымга алып койсок эле алар өстүрө эле жок болот. Биз жакынкы жайыттарга барып эч ким барбаса карагандай тайраңдап атат. Биз мына жерде туруп алып бир тиын төлөгөнүң 90%-ин Доспондого төлөйсүң, Доспондого бирин да төлөбөйсүң. 5%-ин төлөйсүң. Бул менен маселе эч качан чечилбейт. Эң оңой жолу бир 2 ел эле ишиңер жыйыштырып коюп жайлоого чыгып жатып алып сайрандап. Мына маселе чечилет. Eelеп туруп койун жайганда мынага өткүзбөйсүн деп койсоңор эле болду. Бул маселе кандай чечилерин биздин медиа рейд көзөмөлдөп турмакчы.